Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышта биз саясаттагы эң негизги суроолордун бирин карайбыз. Өлкөнү башкарууга ким татыктуу жана кийинки президент ким болот? Көпчүлүктүн арасында айтылып жүргөн пикирлердин бири Адахан Мадумаров президент болушу керек. Адахан Мадумаров кыргыз саясатындагы эң тажрыйбалуу жана таанымал фигуралардын бири. Ал көп жылдар бою мамлекеттик кызматтарда иштеп, парламенттин төрагасы, коопсуздук кеңешинин катчысы сыяктуу жооптуу кызматтарды аркалап келген. Бул тажрыйба өлкөнү башкарууда чоң артыкчылык деп эсептегендер көп. Биринчи аргумент: тажрыйба. Мамлекетти башкаруу жөнөкөй иш эмес. Экономика, тышкы саясат, коопсуздук — булардын баары терең билимди жана практикалык тажрыйбаны талап кылат. Мадумаров бул тармактарда иштеп, көп кырдуу тажрыйбаны топтогон саясатчы. Экинчи жагы — саясий принциптер. Анын тарапташтары Мадумаров түз сүйлөгөн, позициясын жашырбаган лидер деп эсептешет. Кыргыз саясатында мындай сапаттар сейрек кездешет. Эл арасында чындыкты айткан саясатчы керек деген пикирлер күчтүү. Үчүнчүдөн, элдик колдоо. Мадумаровдун туруктуу электорату бар. Анын көп жылдан бери аудиториясы дагы деле жоголбой келет. Бул анын саясаттагы туруктуулугун көрсөтөт. Бирок Адахан Мадумаровдун албетте азыркы учурда каршылаштары бийликте турат. Ошондуктан Адахан Мадумаровдун президент болуп шайланышы кыйын, туугандар. Себеби азыр Адахан Мадумаровдун үстүнөн иш козгоп коюшкан, атайын аны ошол президенттик шайлоого барбасын деп. Негизи, туугандар, Кыргызстанда таза шайлоо өткөрөбүз десек, анда Адахан Мадумаровдой адамдарды албетте президенттик шайлоого катыштырышыбыз керек. Анткени Адахан Мадумаров башка саясатчылардан айырмаланып, эч кандай бизнестерин жүргүзбөйт, солярка, бензин сатпайт. Бул киши чыныгы саясат үчүн гана төрөлгөн. Ушундай адамдарды биз саясатка алып келсек, ушундай адамдарга бийликти берсек, ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Анткени азыр тилекке каршы биздин көп ушул чоң бийликтин кызматтарында чайкоочулар, бизнесмендер, акчасы көптөр гана отуруп калышты тилекке каршы. Ушундай кете берген болсок, анда биз Кыргызстанды жоготуп же башка мамлекетке саттырып жиберишибиз мүмкүн тилекке каршы, туугандар. Ошондуктан чайкоочулар бара турган иш эмес саясат деген. Мадумаров бул канча жылдан бери саясатта жүрсө дагы эч кандай бир миллиардер болуп кеткенин көргөн жокпуз, же өзүнүн бир тууганын саясатка алып келип алганын дагы көргөн жокпуз. Бул киши ошол саясатты эле жүрөт, ошол мамлекеттик кызматтарда тапкан айлык акчасынын гана эсебинде жашаган киши. Мындай кишилер тилекке каршы жок азыр. Азыр ошол депутаттыкта отурган кишилер өзүнүн бизнесин, өзүнүн креслосун гана сактап калыш үчүн отурат. Алар ошол кызматтардан кызматка чоңойгондо дагы ошол бойдон эле калат, өзүнүн бизнесин коргоюн деп, өзүнүн бир туугандарын байлыгын арттырайын деп. Ошондуктан, туугандар, кийинки президенттик шайлоодо терең ойлонуп, андан кийин добушубузду беришибиз керек. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Кийинки президентибиз ким болушун каалайт элеңер? Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.